схема посадки. Отырғызу схемасы 5-ке 4, 5-ке 3, 5-ке 5 бол, даже 7-8 метрге чейин отырғызабыз да. Ал жерде 1 гектар бакка 400-500 1 гектар жерге 400-500 эле бак батып калат. Ал эми бул жерде 1 гектарга 3300-ден 5000 түпкө чейин бак батат. Карниковый бак отурулат. Не только алма. Алма эмес бүт эле бактар бар. Алма, өрүк, черешня, шабдал бардык алманын карниковый подвойлорун алып туруп отурсак 1 гектарга 3300 түптөн баштап 5000 түпкө чейин. Схема посадки кандай болот? Бул жагы катары 80 сантиметрден башталат. 80 сантиметр, 1 сантиметр, 1 метр, 1,5 метр кылып көтөрөбүз, сортуна жараша. Ал эми бул жагы трактор жүрө турган 3 метр, 3,5 4 метрге чейин. Ушундай отурда турган болсо, Онун аралыгы ошондо 3 метрби? Экөөнүн аралыгы 3 метр, а булардын жанаша тизилгени 80 сантиметр. Ортосуна бедерчиктеги ортосу. Жок, эч нерсе отургузбаш керек. Бак таптаза болуп туруш керек асты. Эми план мынтесиз бак эмнеден башталат? Биринчиси жерди даярдоо. Жерди кандай даярдайбыз? Биринчиси барабыз. Биринчи планды айтып коеюн. Жерди даярдайбыз, көчөттөрдү туура тандайбыз, туура отургузабыз, кошумча жабдуулар менен камсыз кылабыз, анан туура кароо. Туура кызмат услугасын туура кылсак, биздин мынтесиз багыбыз толук болот. Эми жерди даярдоо. Биринчи географиялык аймак тандайбыз. Мисалы чүйдүн бүт эле жеринде алма боло бербейт, мисалы да. Кээ бир жерлеринде черешня жакшы болот, кээ бир жеринде шабдал жакшы болот, кээ бир жеринде алма жакшы болот. Эмнеге? Географиялык аймак ошондой. Мисалы Кемин толук районго бул жерге алып келип шабдалды отургузуп койсок болбойт. Черешня алып келип отургузуп койсок болбойт. Мисалы бул жак илгертен бизде ошол Исук земледелие же болбосо сельское хозяйство институтунда чүйдүн картасы бар да. Бул жерге алма жакшы болот, бул жерге эмне жакшы болот депчи. Себеби алар изилдешкен. Бул жерде кышында аба ырайы кандай болот, жайында аба ырайы кандай болот, жаңбыр канчалык жаайт. Ошол нерсенин баардык климаттык шарттарын эске алып туруп, биз туура аймак тандашыбыз керек. Мисалы Кемин аймагы бул илгертен алмага ылайыкташылган жер, бул жакта алма кылсак болот да. Азыр болуп атышат дагы. Андан кийин жер кыртышын, топурактын анализ кылышыбыз керек. Анда Плазачевич да айтып кетти, жер кыртышын, топурак кандай анализ кылабыз? Биз ал жерде кандай макро микро элементтер бар, кандай зыянкечтер бар, туз азбы же фосфор жетишпейт, ошонун баардыгын анализ кылышыбыз керек биринчи. Анализ кылгандан кийин ал жердеги зыянкечтер жана вирустардан тазалашыбыз керек. Кандай тазалайбыз? Атайы химикаттардын жардамы менен же болбосо атайы жабдуулардын жардамы менен бүт зыянкечтерди баарын өлтүрүп жок кылышыбыз керек. Ал жерде зыянкечтерге эмнелер кирет? Ар түрдүү зыяндуу чөптөр, зыяндуу жан жаныбарлар, ошолор баарын жок кылышыбыз керек. Мисалы грызундар бар, келемиш сыяктуу нерселер бар, курт кумуштар бар, зыяндуу ооруларды жугузуучу, алып келип тамырын жеп салуучу, ошолордун баарын жок кылышыбыз керек. Ошолорду тазалашыбыз керек. Андан кийин вирустардан тазалашыбыз керек. Ар түрдүү мисалы жер вирустуу жер болушу мүмкүн, топурак вирустуу топурак болушу мүмкүн. Биз ошого каршы нерселерди чачып беребиз препараттарды. Анан жер айдап, мисалы биз ал бак тиккенде жерди айдабайт да, көпчүлүк элечи. Келип дагы ошол жерде терип лопатка менен казып калып ошол отургузуп коет. Бирок бул туура эмес. Жерди кукурузду отургузгандай кылып полный айдап чыгыш керек. Полностью айдап, антарып, жерди даярдап, тегиздеп анычы. Анан кийин ошол жерге картаны түзүп туруп, ошол жерге бакты тигишибиз керек. Андан кийин жерди азыктандырышыбыз керек биз. 30 чейин жерди айдагандан кийин ошол жерге текшерип атпайбы, анализ кылып атпайбы? Эмнелер жетишпейт, эмне жетишет, эмне ашыкчат. Зыянкечтерди алгандан кийин болду, эми жерди азыктандырышыбыз керек. 30 чейин жерге керектүү элементтерди беришибиз керек. Алып келе көң салып калганда туура эмес. Көң салганда зыянкечтер болот, көң салып калбай, биогумус сыяктуу ар кандай биоудобрениялерди, органикалык удобрениялерди колдонуп, жок, кырк болбойт. Кырк колдонбош керек. Кырктын составында патицит, инсектицид дегендер бар, оорулар бар. Жок, мындай перегной, мындай өтүлгөн жок. Эми компост кылса болот. Компост кылганда дагы какой-то бир вирустар бар экен, ал вирустар өлбөй калат. Кыркты жанагы күйгөн кылып Жок, айтпайм ошо компост деп айтылат да, эми күйгөндөн кийин дагы өлбөйт. Өлбөй калат, вирустар өлбөй калат. Эми биз илгертен колдонуп үйрөнүп калышкан. Ошол нерсени биз сөлжанга жетирип туруп, анан ошондон биогумус чыгарып туруп, биогумус жасак болот мисалы. Вирустар жок болуп калат. Ошол сөлжанан өтүп койбу вирус. Ал жеп туруп, как ал заводдо готовый элечи. Ал организмде калбайт. Жеп кайрадан таза удобрение чыгарып берет экен биогумус.
Ошону биз жерге чачып ылсак болот. Бул эми биомус бир эле түрү да, андан башка толуктурган иштер бар. Заводдон чыккан мисалы жер кыртышында Препараттар көп да. жер кыртышында карасак, мисалы мына темир, магний, калий азот. ушул сыяктуу заттар болот да. Ушул заттар менен мисалы алма тексек, алмага эң керектүү темир, цинк, ошол сыяктуу элементтер керек болот. Ошону жер кыртышын текшерип туруп жетпесе, ошону эскертип беришибиз керек биз. Мына жерди зыянкечтерден кантип тазалайт? Келтирген химикат чачкалаганга болбойт да. Ушул сыяктуу жабдуулар менен От чыгып атабы? Өрттөп атпайбы? өрттөп ушундай жолдор менен мисалы химикат колдонбогонго аракет кылыш керек да. Жеткин слой кетет да мындан, а? Химикат колдонсо уже эме болот. Бул эми айдалган жер да. Бул жерде Балалар даярдан. бул эми бир эле түрү да. Чөптөрдө өндүрөт экен, анан кийин жана Чөптөр, компостта тамырлар, ошондойлордо. Ошол сыяктуу иштер өтүрөт. Бул эми бир эле түрү. Толтура түрлөрү бар да. Анан кийин көчөттү туура тандоо. Көчөттү тандаганда биз несин тандайбыз? Биринчи подвой тандашыбыз керек. Подвой, анан привой деген, подвой, привой деген түшүнүктөр бар. Биринчи ошолорду билишибиз керек. Подвой деген бул эмне? Подвой деген бул тамыры. Бактын тамыры подвой деп айтылат, бактын үстү привой деп айтылат. Подвойго привой кошулганда көчөт пайда болот да, бир көчөт. Подвойлор бөлүнөт. Карликовый подвой, полукарликовый подвой, высокорослый подвой. Алардын өздөрүнүн аттары бар, научный аттары М9, М106, М27 деп бөлүнөт. Ошону туура тандашыбыз керек. Мисалы, биз интенсивдүү сатып алсак, сөзсүз түрдө карликовый болушу керек да. М9 подвой. Карликовыйларды тандашыбыз керек. Анан привой деген бул сорттор да, бул үстү уже экинчи части сорттор. Сортторду тандаганда кандай тандайбыз? Биринчи очередь анын известность, таанымалдуулугуна, рынокко таанымал болуш керек ал сортчу. Рынокко таанымал болсо, мисалы Кыргызстандагы мисалы Жанатан алма дегендер бар, 5 жылдыз деп коет, сары алма деп коет. Аттары научный аттары бар да алардынчы. Бирок аларды Европа, Россия, Кытай мамлекеттери тааныбашы мүмкүн да. Биз таанымал сортторду алышыбыз керек дагы, Европа тааныган сорттордучу. Чтобы биз кийин кайра Европага же Россияга сата алгандай кылып. Андан кийин буш убактысын карашыбыз керек. Буш убактысы мисалы Кыргызстанда той сезон болот да. Күзгө мал той сезон башталат, ошол учурда ал учурда алма буш элек болот. Кышка сакталган алмалар да түгөнгөн болот да. Алма аябай спроска келген убакыт болот дагы. Ошол учурда буша турган, жөн мисал берип турам, ошол учурда буша турган алманы тиге турган болсок, моментинде бушат дагы алма бушкан жеринен эле талап кетет. Кыргызстан рыногунан эле чыкпай калат. Галамас менен Эрали Женева айдай турган болсоңуздар, как раз мына немен сезону болот го, ысык көлдүн сезону. Ошол мезгилде бышып берет да, августтун башында. Өлө сатылат. Анан сактоо убактысы, анан кийин транспортировка, ташуу. Ошого чыдамдуу алмаларды тигиши керек. Мисалы кээ бир алмалар сактоого болбойт. Аларды тердеңге сатышың керек. Аны сактасаң ал карайып кетет, чирип кетет, жумшап кетет. Апорт мисалы. Ошол сыяктуу. Анан кийин мисалы мен кышында сатам дей турган болсок, атайы холодильниктерге сакталып турган алмалардын сортторун тандап туруп, ошону тигишибиз керек. Ошол Red Chief, Golden Delicious, анан Granny Smith ушулар кышкы алма да. Мына 8,5 ай холодильникте тура берет. Сен ошол көчөттөрдү каяктан алалы? Азыр айтып бересиз. Анан кийин ташуу, транспортировка. Биз эми Россиянын же Кытайдын рыногун көздөп ошол жака сатабыз деген болсок, обязательно транспортировкага чыдамдуу алмаларды тигишибиз керек да. Сорттоо өсүмдүктөрдө. Ошон үчүн транспортировка да аябай. Анан базардагы талап, эң эле маанилүүлөрүнүн бири бул базардагы талап да. Базар дегенде ош базар, Долбой базар эмес, жалпы рынок. Рынокто кайсыл сорт талап. Мисалы бул жылы Жанатан алма Red Chief талап болушу мүмкүн. Эки жыл Golden Delicious талап болушу мүмкүн. Ошол нерсени биз алдын анализдеп, ошол нерсени карап туруп, анан кийин ошол нерсени тигишибиз керек да ошол убакта. Мисалы мына бул алманын подвойлору. Көрдүңбү? Эң кичинекей М27 деп турат. Бул субкарлик деп коет, бул карликтен да кичинекей бул. Россияда көп колдонулат колоновидный деп. Ушундай эле өсөт дагы бүт жабыштырып аябай көп мөмө алып алат, болчу. Бул эми интенсив эмес, бул колоновидный өзүнчө эмеге кетет. Мына М9 подвой деген бул ошол карликовый алма. Бизге кайсысы ылайык бул? М9 подвой бул эмеге интенсивке эң сонун да. Эң сонун болот. Бизге М106 полукарлик. Ошол подвой. М9
М26, М7 деп тұрып қой. Ошол булар подвойлордун аттары. М106 деген бул М9тер канча болот 3 метрге чейин болот. М106 Абдуллахашев айткан карлик полукарликовый алар 5 метрге чейин болот. Бою. 106-бы? 106. 5 метрге. Бул чересчен подвойлор. Чересченда гизеле 3, гизеле 5, ВСО 2, Даниил деп турат. Бул подвойлор түрлөрү да, маттар, аталыштар, научный аталыштары. Бул жерден дагы бизге эң керектүүсү могу Инмейл, Даниил, ВСО 2 дегендер ушулар карликовыйга жакшы болуп турган, интенсивге жакшы болуп турган нерселер. Себеби жакын тиге отпайбызбы? Даниил коёт экинчиси. Гизела 5 бизге полукарлик. Биз көбүнчө эле бул жерде интенсивный сад кылганда полуинтенсивный кылабыз биз. Баягы Абдрахмановдукындай кыла албайбыз, Агайдыкындай кылыш бизге кыйын, өтө акча талап кылынат да. Азыр биз силерге сунуштап аткан ошол баягы Гизела 5 полукарлик. Вот ошол жакшы болот бизге. Таке, таанымал олмолордун сорттору. Нура Делишес Грэнни Смит деп көргөнүзбү? Галла Фужи деген ушул олмолор азыр Абдуллашевдер айтат, нарезчиктерди Делишестерди тийиш керек. Ушундай таанымал олмолорду булар дүйнө жүзүнүн рыногуна таанымал олмолор да. Бир эле Кыргызстанда эмес, бир эле Россияда эмес, дүйнө жүзүндө, Америкада, Канадада дагы ушундай атайт. Ушундай айтышат да, аттар ушундай. Буну каалаган жакка сатсак болот. Мисалы эмечи? 10 сотик жерге тиктиң. Ошондо бир эле сортту тигишибиз керек да. Бир сортто 10 сотке неме батат да. 170 алма батат да. 170 алмага сен сөзсүз түрдө 17 эме кошушуң керек, опылитель. 10 алмага, мисалы үчүн Golden Delicious отургузсаң, 1 сотикке 170 алма. Ошого 150-ни отургузасына 20-сынан немени кошушуң керек. Ошол 10-на бирден опылитель кошосуң. Эми бул Golden Delicious'ке Red Chief же Granny Smith экөө бирөө чөбөрөт да. Чаңдашуучусу болбосо ал алма неме түшүн бербейт. Чаңдатканда жанагы арлар чаңдалат. Арлар чаңдатат, анан булар энелик аталык эмесин берет да. Семьясын. 10 сотик жерди ортосун 3 метр кылбай эле чирек кылсак 10 метр 10 сотик жерде сен мунаны 2-ге 2 отургузуп ташысаң боло берет. Эч нерсе болбойт. Бул жагы да 2, бул жагы да 2. Ошондо сага ошол 10 сотикке где-то бир 250дей алма батып калат да. жанагы кичинекей трактор менен Мотоблок менен кире бересиң да. Ооба, мотоблок менен кире бересиң. Айта бер. Тура отургузуу да. Посадканы тура Сен бул шпалерди обязательно кылыш керек. Полуинтенсивный кереги жок. Интенсивный, мен айтып аткан интенсивный обязательно керек. Полукарликке кереги жок. Полуинтенсивный кереги жок. Азыр бул полный интенсивный Мен азыр карликовый подвойду айтып атат да. интенсивный айттым, Абдуллашевич полуинтенсивный. Бул отурганда гана отургузалы. Отургузганда дагы эске алышыбыз керек. Шамал жакын жактан согот. Эмесин картаны түзүп туруп, эмне болушу керек? Канчага канча отургузат? Схема посадканын чек болушу керек. Биринчи очередь. Эгер интенсивный болсо, схема посадки. Эгер чоң жер болсо, гектарлыган аянт болсо, ал жерге арасына обязательно техника кирип, трактор кирип, анын арасына айдап туруп, фреза кирип басып жумшатыш керек. Кыртканда дагы техника кириш керек, дагы техника кириш керек. Чоң жерге обязательно трактор кире тургандай арасына отуруш керек. 3 метр, 3,5 метрге чейин. Значит, дебе болбойт турбайбы, междуряде. Междурядяны ошо өзүң калагандай кылсаң боло берет. Жок, беде отурсаң. Жок, эч нерсе болбойт. Такыр арасы ысый болуш керек. Анан кийин Ордун жеп болот, ортосунда. бирине рядта алмалардын бирине катарында болсо, ал жерде интенсив, суперинтенсив, полуинтенсив болуп бөлүнүп атпайбы? Эгер суперинтенсив кылам десеңер, 20 сантиметрден башталат аралыгы. 40 сантиметр, 50 сантиметр, 80 сантиметр, 1 метр. Эң оптимальный биз үчүн 1 метр да. 1 метр.
ошондо эгер бул жагын 1 метр, бул жагын 3 метр кылып схема кылсак, ошондо 1 гектарда 3300 алынат. Андан жакын кылсак 80 сантиметр болуп, бул жагын 3 метр кылсак андан да көп болот. 5000 Анан кийин мисалы шамал эске алышыбыз керек дагы. Уланган жери бар да, анча. Интенсив сатып 2 жерден уланат. Интенсив бак 2 жерден уланат. Биринчиси подвой, подвойдун үстүнө коронавирус штамп, коронавирус штамптын үстүнө анан привой болот да. Ошо уланган жерлер жерге көмүлбөш керек. Жерге көмүлбөш керек. Жерге көмүлсө привойдон тамырчып кетет дагы, ал жерге кетип калат. Ал привой деген ал высокорослый алма. Подвой деген ал карниковый алма. Эгер привой жерге тамырлап кете турган болсо, ал алма высокорослый болуп кетет. Интенсив болбой калат уже. Ошон үчүн уланган жерлер көмүлбөш керек. Ал дем албай өлүп калышы мүмкүн, себеби бул дем албай өлүп калышы мүмкүн, себеби анын мурду, подвойдун мурду жерден чыгып туруш керек да. Подвойдун мурду жерден чыгып туруш керек. Уланган жери ошонун мурду, ошол дем алат. Анан жерден бийик болуп туруш керек. Себеби суу койгондо ал жерде будурук суу көлдөп кала турган болсо, думшуп калат. Анан кийин уланган жери мындай бир аз ийилип турбайбы? Бир жака мындай болуп турбайбы? Ошол ийилген жери обязательно шамалга карама каршы болуш керек. Шамалга карама каршы. Эгер шамалга мындай болсо, шамал бузак калса, сынып калышы мүмкүн да ошол. Эгер шпалер кылбасаңыз. Бүгүнгө карап тептеп го, бүгүнгө. Ал эми бүгүнгө карап не обязательно. Ал мурдагылар ушундай болчу. Анан кийин эгер шпалер кылсаңыз айырмасы жок. Европада өзү чыныгы интенсив кылыш үчүн ар бирине бирден шпалер коюлат. Ар бир алмага бирден бамбуковый жыгач орнотулат дагы, ошол бамбуковый жыгачка байланат. Анан кийин отургузуп атканда, отургузуу учурунда лумканы туура калыш керек. Эки түрдүү схема менен калса болот. Трактор менен эле чоң кылып казып туруп, ошол жерге ар бирин бирден коюп көрүп кетсе болот. Анан ар бирине бирден лумка казышса болот. Ошол лумка казганда лумка терең казылыш керек дагы. Анын ичине кара топуракты салып, анын үстүнө кайрадан биогумус сыяктуу керектүү элементтерди кошуп, барактын тамырын корневиңге салып, корневиң деген бул эми Европадан келип атпайбы? Стимулятор роста. Ойготот, тамырларды ойготушу керек. Элемент ошол нерсени салып туруп, тамырын ойготуп отуруш керек. Ошондо эми өсүшү жакшы болот. Алдында кылмады экен. Эми бул эми завод болуп атпайбы? Завод салганда ошого жашап алышын кылыш керек да. Мисалы бир бакка ошондой эмелерди канча кетет? Канча сом кетет? Бир бакка биознайнтса эмне? Ар бирине 200 грамм биогумус. Экономия да, ар бирине 200 грамм биогумус. Ал канча сом болот? 5 сом. 25 сом 1 килограмм. 10 сотикке тиксе болот. Ошол сыяктуу эми мисалы ал жерде обязательно биогумусты айтпайсың, айтып атпаймынбы, жерге кырчысын изилеп атпайсыңбы? Жер кырчысына эмне жетпесе ошол нерсени кошушуң керек болот да. Анализ обязательный. Анализ обязательно керек да. Топуракты алып барып, Министр земледелиеге алып барасың. Манас университетине алып барсаңыз деле текшерип берет. Кошумча жабдуулар бул эми кошумча жабдуулар орусча комплектация деп айтылат. Бул комплектация интенсив сатыш үчүн обязательный нерселердин катарына кирет. Биринчиси шпалер. Шпалердин түрлөрү болот. Мынакей шпалер. Шпалер кандай болот? Бетонная опора коюлат. Расстояние между столбами 6 метр. Шпалер коюлат, анан 2-3 катар дым тартылат. Бул европейский шпалер, итальянский шпалер дейт. Бул Бул бамбуковый эмелер. ар бирине бамбуковый жыгач байланат дагы. Ошол бамбуковый жыгач алма өзү байланбайт, алма зымга байланбайт. Ар бир алма жыгачка байланат, жыгач шпалерге байланат. Ошондо жакшы болот. Мына көрдүңүзбү, бул алма, интенсивный алма средний 35 килограмм, көп алганда 60 килограммга чейин büyütүү өмүрү. Ал көтөрө албайсың кеч мүмкүн, себеби шактар ичке болуп атпайбы? Канча дейсиң? Бүтүп канча? 35 килограмм средний. 35? 1 гектардан средний 50-60 тонна. Наул үчүн эң жакшы болгон учурда 90 тонна, 1 гектардан. 90 тонна түшүп берет да. Средний 50-60 тонна. Мындай халкаларга обязательно байлаш керек да, алма. Эми айтпаймынбы, чында интенсив план десеңиз обязательно. Чында интенсив үчүн. Потому что мындай бийик туруп эмес керек да, биз
кийлип калат, сынып калат дегендей. Булардын эмесин байлаш керек да үстүн, тросун. Эмненин үстүн? Мисалы алда Бамбук палочкалар айтылат да. Бамбук алып отургузуп атканда жерге киргизилип кетет алчы. Ал өзү катып отугандан кийин зымга байланат ал. Ар бир 6-чы алмадан кийин, ар бир 6 метрден кийин темир Темирлер болот. темир шпалер. Ал темир шпалерге 3 катар, 4 катар зым проволока тартылат да. Ошол зымга бул жыга шпалерлер байланат. Анан кийин бул шпалердин дагы бир түрү, муну көбүнчө Турцияда колдонуп экен. Кыйгач турат, я. Кыйгач эмес бул мындай. Екачеки. Ачаки да. бакты көрүп кетип калат. Жок, бул эме формировкасы башка. Бул формировкасы болот да. Формировкасы инчеси алманыкы көбүнчө вертикаль величина деп коет. Гилас турат, я. Вертикаль величина деп коет ал. Жерде туруп, ортосундагы кеткен главный ствол түз кетет да, калгандарында ачаки болуп шактап кетет. Ал эми дагы бир вид формировка, ал мындай. Чаша, форма чашы деп коет, ортосу ачылат дагы мындай болуп кетет да. Ошол нерсеге бул обязательно да. Ошону ар бир бутакты байлап чыгыш керек болот. Зымгачы, ар бир бутакты. Болбосо сынып калат. Бул эми түрлөрү да, шпалердин түрлөрү. Жанакы эле оңойраак да. Анан дагы бир түрү Бул кокон гилас. Жана алма. Жалынма дегендей эле кетет. Мындай түсүп кетет. дагы бир түрү ушул жерден эле темирлер турбайбы? Ошол темирлерге столбанын башына мындай крестик коюлат да. Ошол сыяктуу 2-3 катар крестик коюлат дагы, 2-3 катар крестик тартылат дагы. Ошол крестиктерге тартылат. Анан алманын бутактары жанынан чыккан бутактарын ошого байлайт. Алда аябай жакшы кетет да. Мына бутактар астыга кетип атпайбы? Анда ошого байлап коесуң. Дагы көп. Тигерде как бы эме мындай бутак бар деп коюшуң керек экен да, ана тростор. Ооба. Бул отурсаңыз бул жаш мемелер турат, жаш мемелер турат. Бунда мисалы бир 10 килограмм чыкса чыгат турган экен да. Булардын бир штугу, бир алма 250 граммга чейин болот. Бир штук алма. Мындай Чоңдо турбайбы? бир штук алма 250 граммга чейин. Төртөөлө 1 килограмм болот. Сүрөттөрдү көрсөтүм акырында. Анан тамчылатып сугаруу. Тамчылатып сугаруу интенсив үчүн дагы обязательный нерселердин бири. Арычный система менен сугарса деле болот. Арык менен эски методика менен эки жагынан арага чыгып, бир жагынан сууну берип, анан экинчи жагынан сууну берип сугарса болот. Бирок эми Капельный экен, э? капельный жакшыраак да. Капельный экономдойт да. Сууну экономдойт, анан баарына бирдей сууну берет да. Анан тиги арычный система кетип атканда суу келип турса, алардын ичине бирдеме түшүп калса, жайып кетиши мүмкүн. Ал жерде жана айткандай эле суу жайылган жерде, суу сиңбей калган жерде сразу жердин бети чың болуп калат, ылгай болуп калат да, анан тамга дем албай калат да. Ошол жерде уже косяк кетет да, трещина кетет. Бул капельныйда андай эмес. Баарына бирдей суу тамчылайт. Биринчи алма канча тамчы суу ичсе, экинчи алмага акыркы алмадан ошончо тамчы, ошончо тамчы суу ичет да, баарына бирдей болот. Анан бул капельныйдын дагы бир жакшы жери, ошол менен сен удобрение берсең, мисалы жидкий удобрение сууга дейли, суу сактаган емкостьке куюп саласың, ошол менен дагы жакшы да. Анан бул эми капельный решение схемасындай болот. Емкость, бочка, бассейн кылса да болот. Бул самотек менен анан насос менен болсо болот. Эгер бассейн жерге кылса, обязательно насос коюш керек болот. Анан арыктан же каналдан прямой соготуруп туруп кылса болбойт. Обязательно ортодо мындай емкость коюш керек, бочкачы. Керектүү, чтобы суу баарына тегиз кеткендей болот. Эми каналдан прямой болбойт. Канал эмелерден. Вот да. Насос коюп. Насос коюп. Шланганы коюп туруп, каналдан мисалы. Суу таптап калса, Ал жерде бирдей чыкпай калат да. Суу бирдей чыкпай калат. Ар кандай кетип калат. мисалда мында Мезерде бирдей болуп атпайбы? Единственный насос каналдан прямой болсо, эметип турат да, засорение көп болуп турат. Жончуларда отстой болуп. Бассейнден сугарган жакшы болот. Жакшы. Утпай, бул жерге сразу удобрениялерди деле кошуп салсам болот. мисалы ошо 18-кече сизде специалист бар да, ошону алып келип, ушул жактан эгер алып калсак, ошондон услугасы канча болуп атат мисалы? Услугасы бир көчөттүн отургузганы, мисалы картка ойлордуку эмеден 5 сомдон 20 сомго чейин болот. Жөн отургузганы. Отургузганда өзү казбайт.
өзү калбайт, келип тракторго зат алып, консультация берип, мындай отурубуз деп көрсөтүп турат. Ошол сыяктуу нерселерден. Бул Жөн биз айына 10 соттук эмде тияктан бери техника айдап келбейсиңер. Мисалычы, биз ошо специалист алып келсек, ал келип ошо могу системанын баарын коюп, до ключа бүтүрүп берсе, ошо 200 сотасыңар, ошо 10 сотик канча кетет дейсиз? 200 миң. Эми ошо 200 бак отурузуп калсак мисалы, ошо специалист если айына чакырып эметсек, демеби? Полностью чечимсиз подключ деп койгондар бар, бирок азыр бизде жок андай. Чечимсиз болсо подключ деп болуп беришет. Ну, это уже мындай договор менен болушу мүмкүн. Договор менен элек иши бүт баарын өздөрү техникасын өздөрү алып келип до конца кылып беришет. 10 сотик жерге дагы. Мына 10 сотикке деле бассейн курасын чакындыраак. Анан кийин баягы фильтрлери сөзсүз түрдө иштетилет да. Ошол жагынан эле кымбатыраак болуп калбаса. Анда сиздерде эме бар экен, специалист келип тигип берген, э? Бар. А буларды өзүбүз деле жасасак болот экен. болот, сатып жасасаң болот. Сатып алып жасагандан болот, бирок баягы немесин, мына шлангалары, немелерин качественныйсын алыш керек да. Сапаттуусун алып жасаш керек. Мисалы анда ошо 10 сотикке силерден специалист алып келип тиктирдик, калганын өзүбүз жасасак болот экен. Болот, ооба. Жана органикасын неме фильтрларын толун алып келсек, ошо Календар түзүлөт. 1 жылда канча жолу обработка болот, канча жолу удобрение берилет, Азыр биогумус жөнүндө мен өзүм айтып беремин. канча жолу суу коюлат. Ошону кандай жасоо. Календар Мына, түзүлүп туруп, бүтсө. ошол календар боюнча кетет да, калганычы. Мына түшүндүрүп коеюн, бочка обязательно крайне коюлат, что сууну токтоп, тиги кызыл меме турган ал фильтр. Тияка кетсе уже такалып калышы мүмкүн да, бир нерселер чөп чаар менен такалып калбаш үчүн уже фильтр кетет. Шланг обычный эле, анан мына тройник эки жака бөлгөнгө тройниктер коюлат. Уголоктор керек болот, соединительдер. Ал дагы Муфтага соединитель. Анан кийин ол эме турат го. Соединитель без крана дегендер. Андан кийин ол лента. Ушул жерде бир нерсе жазылбай калыптыр. Сууну тамчыны регулировка кылып тура турган дагы болот. Урап койсо көйрө чарып болот, урап койсо агыраак чарып, ошол нерселерди обязательно коюш керек. Регулятор. Анан кийин сетка. Антиградовый сетка деп айтылат бул. Бунун нерсе аябай көп, преимуществосу аябай көп. Жана сиз айткан үшүк алып кетпейт да муну. Бул мындай коюлат. Ушунда үшүккө жардам береби? Үшүк жардам берет. Толук тосуп коет. Бул аябай көп пайдасы бар. Жана мустактар Именно ошо. үйдө отурганда коюш керек бул сетканы. Постоянно тартып турат. Антиградовый сетка. Жанагы мөлдүрдөн, анан жана суукта Анан өтө катуу ысып кеткенде алманын бир капталы торлоп кетет го. Анан кокон килес дагы торлойт. Шавдалы да торлойт, өрүк да торлойт. Ошодон сактайт да. Тегиз жылмакай болот, бар жогу. Пайдасы аябай көп. Биринчиси, ата айткандай эле антиградовый да булчу. Мөлдүрдөн сактайт, катуу жааган жамгырдан сактайт, шамалдан сактайт, куштардан, чымчыктардан сактайт, зыянкечтерден сактайт. Пайдасы аябай көп. Күнүн катуу тийишинен сактайт. Ошон жолу кымбат турат. Бирок актайт да бул. Интенсивдүү сатып алыпсыздар. Интенсивдүү бак тигилгенден биринчи жылы, тигилген жылы бербейт. Отургандан кийинки жылы уже технический урожай берет. Технический урожай деген ал гүлүн көп салыш керек дейт. Не обязательно баарын гүлүш. Ар бирине бирден экиден калтырып койсо болот, чтобы технический урожай деген ал сен урожай кандай экенин өмөсүн көрүшүң үчүн берет да урожайчы. Бирден экиден берет. Сен алканын дамын көрсөң болот, билесиң. А кийинки жылы уже базовый урожай берет. Экинчи жылы. Базовый урожай деген технический урожайдан көп. Аны уже сен эгер көп объем болсо туугандардан таратып анан уже базарга чыгарсаң болот да. Үчүнчү жылдан баштап уже промышленный урожай бере баштайт. Продолжать чыгара баштайт. 5-чи жылы интенсивный бак өзүн толук кандуу актайт. $35,000 кетирген болсоң, ошол $35,000 5-чи жылы уже таптаза кылып актап берет да. Одон ар жагы полный өзүңө калат. Ал канча Анан эми бар кредит менен жазылат да, анан ошону жаккандай болсо. канча расход кылсаң дагы 5-чи жылы өзүн актайт да. Жашы канча болот узактыгы алманын? 30. 30 жыл. 30 жыл стабилий мөмө берет. Бирок
Бирок жашай берет, аны өлүп калбайт. Жашай берет, бирок 30 жыл сайын берет да, 30 жылдан кийин түшүп баштайт да. Ооба. Айын үчүн бауыреке бир жыл Элиге кылат. берип түшүм. Экинчи жылы жок болуп калат. Жок, андай эмес, ал илгериден алган стереотип ал. Жыл сайын түшүм бериш керек. Жана жүз кезилбеген эски алмалар турат, ошондо күчү жетпей калат да, не кылат. Мисалы, Абрискада айтаткан бардыгычы буташ керек. Бутасак жылга берет. Жыл сайын өмүр берет. Мына азыр гүлдөйт го, ошол алмаңыз. Ошол алмаңыздын бардык гүлүн бирин койбой тепкилеп түшүрүп салсаңыз, уруп согуп. Мен былчыр түшүрдүм. Уже болду, быйылдан баштап жылга ала турган болуп калат эми. Бирок мен бир эле минтивде сороюп мындай бутак кетеле. Буташ Мен керек. уже 3-жыл биткенмин. 100 дивандан биткенмин. Бутак электе мындай эле сороюп. Башын кесип салыш керек. Башын кессеңиз анан чайлайт да, бул жагына. Сороюп эле. Тосмо жөнүндө мына. Ограждение бул эң обязательный. Ограждение тосмодагы бөлүнөт. Мал жандардан, адамдардан, анан кийин немелерден, зыянкечтерден. Коёндардан. Бул бийик экен да, я. Зыянкечтерден сактоочу тосмо. Зыянкечтерден сактоочу тосмо, зыянкечтер кандай болушу мүмкүн? Чоң кичи зыянкечтер болот да. Майда курт муртка чымын-чиркейден тоспойт, бирок коён, келемиш сыяктуу грузундар бар да, ошолор тосот. Мисалы, бул практикада болгон Скөлдө аябай чоң бакты келген дагы, ал жерде коён болот. Коён бар. Коён бар. Коён чыгат экен дагы баарын айландырып качып коет экен. Кемирип коет экен. Бактыкы ичиндеги стволга эч нерсе кетпейт. Удобрениянын баардыгы сыртындагы кабыгынан кетет. Эгер коён аны айландырып качып койсо, Куурайт. Курап калат. Ошол случайда кандай кылыш керек? Ограждение тоскондо жердин астына 1 метр, 1,5 метрге чейин казып туруп, ошол жерге чейин киргизип туруп көмүш керек. Ал жердин астынан казып кирет да. Коён максимум 1 метр, 1,5 метрге чейин казат. Андан ылдый каза албайт. Ошондо казып тососуң дагы ичиндегинин баарын жок кылсаң, болжо сырттан кирбей калат да. Ошентип куртулат. Андан сырткары келемиштер бар, чычкандар бар, ошол нерселерди дагы тосот да. Тосмонун дагы Сиякта кой, уй. мал жаныбарлардан да тосот. Анан кийин дагы бир нерсеси шамалдан. Кээ бир жерлерде бизде өтө катуу шамал болот. Ошол жерлерде сеточный эмес, ал жерде тинеке менен, темир менен, дубал менен тосуш керек болот. Именно шамал катуу тийген жагы. Шамал болсо бир жака решать салышы мүмкүн, сындырып салышы мүмкүн. Же болбосо гүлдөп аткан малда катуу шамал болсо гүлөңгү салышы мүмкүн, нөмөсүн түшүрүп салышы мүмкүн. Ошон үчүн шамалдан тосо турган тосмолор болот. Бул шамалында эң талаада болсондо барак тийип койгон жакшы го тиги. Ветровой защита. Ветровой защитага баягы тал, терек, бака терек, анан каражыгач, тыт, анан орус терек, кытай терек аларды отургузса болбойт. Бир теректин зыянкечи 1 гектар жерди талкалайт. Ошондой болчу да. Ооба. Арак. Анан ал жерге эмне отургузабыз? Самшит деген чыккан азыр. Вечно зеленый самшит деген. Шамалды да тосот, анан жакшы ограждение болуп берет. Сон мал да кире албайт анын өсүп кеткенден кийин. Бийик өзү. Бийик өсөт, потолокко чейин өсөт. Патология. Бак. Бак бар не? Ал живой изгородько окшош болот. Самшит деген. Немеден карасаңыздар интернеттен. Аябай жакшы. Каласаң ушунусун, каласаң темир менен тосуп алсаң болот деп. Мен алманы отургузганда түбүнө бир чөмүчтөн тооктун богун чылап коюп куйдеді да. Эң көп ору тооктун богунан жыгат. Эң көп ору тооктун богунан жыгат. Тоок бүт бардык нерсени жейт тоок. Тоок ташты дагы жейт. Тоок любой нерсени жейт. Ошон үчүн бүт ору тооктун нерсинен келип чыгат, богунан келип чыгат. Тооктун богун карасаң мындай курттар жүр. Жок, алар керек жок. Уюлкунан да эчтер жок. Ал келип турган тамырын кажып жок кылып салат, жеп салат. Жылкы жакшы. Бул илгери ошондой болчу. Жылкынын богу жаман, жылкынын эмеси жок да, өтү жок да, ал бог переработка болбойт да. Эч кандай пайдасы жок анычы. Кирген боюнча чыгат. Аны дагы күчтөндүрүш керек да. Эми обязательно, конечно, боктун
пайдасы болгон үчүн кырды деп баарынан жанагы уй эменин кыгынан баягы жылкынын кыгы жакшы жабылган. айтылган жылкынын ичинде өлбөйт да. Мен азыр ол ошол эме боюнча өзүм айтып берем азыр жакшылап. Жагынан айтып атам да жылкын жакшы. Бойдуна Я улан мына айт бүтүр. Туура карап. Биринчиси сугаруу, убагында сугарыш керек, убагында суусун бериш керек. Эң маанилүүсү ошол да. Убагында суусун бербесең өлүп калат. Убагында азыгын бербей койсоң өлбөшү мүмкүн, бирок жашай берет да, суусун берип турсаң туурабы. Ошон үчүн биринчи очередь сугарыш керек, экинчи очередь жумшатыш керек астын. Ар бир нерсе жумшак болуш керек. Андан кийин убагында дарысын дарылап туруш керек, зыянкечтерге каршы. Минималдуу 3 жолу дарыланат. Биринчиси жаңы бүчүр ачып баштаган маалда. Жаңы бүчүр ачып баштаган маалда бүчүр ачып азыр ашылайын өлө турган кезде Обрезка бүттү. Обрезка бүткөндөн кийин сразу дарыланат. Ал жерде сразу комплексный кетет. Инфекцияларга, ооруларга каршы, андан кийин фунгицидтерге, немелерге каршы, зыянкечтерге каршы. Биринчи ошол комплексный дарыланат. Андан кийин Бордовский ситкис, темир купорозу, анын аркасынан медный купороз. Ошо менен дарылап атат азыр эми. Ошолорду азыр уже комплексный даяр готовыйлар чыгып болгон. Химия эмес, органика колдонуш керек да. Химия колдонгон болду. Химия колдонгон нерсе болду уже, эметпейт, лабораторияда эметпейт, сатылбайт. Ошол үчүн химия колдонбой, Базардан эле органика алсаң керек экен. органикалык заттар бар, ушундай органикалык дарылар. Ошолорду колдонуш керек да. Анан азыктандыруу, удобрение. Бул карликовый бактын тамыры жердин бетинде эле болот. 1 метр квадрат жерге эле жайылат да. 1 метр, 1,5 метрге эле жайылат. Андан мурдай кетпейт ал. Мисалы чоң бакка удобрение бербей койсоң, суу бербей койсоң, тамыры кете берет. Анан октанды деген бар ол. 15-20 метрге чейин кирип кетет жердин астына. Баковой тамырлар кетет узакка чейин өзүнө керектүү азыктарды ала берет да, жашай берет. Булар кандай эмес. Бут ошол жердеги азык түгөнүп калса, мачкалык система турат, э? азык түгөнүп калса өлүп калышы мүмкүн. Где-то 1 метр квадрат жерде микрофлора түзүлөт дагы, ошол жерде гана жашайт алчы. Андан кийин келип туруп, күчтүүрөөк адам келип же атка байлап тартсаң жуулуп кетет жөн элечи. Жуулуп салсаң болот да, анын жерин элечи. Жок кылыш алмайт да. Ошон үчүн муну тынымсыз азыктандырып туруш керек. Көп да калат, көп дагы жейт. Ошого жараша азык берип туруш керек да. Анан буто эң негизгиси буто да. Буто системасы дарылоодон дарыланат. Түтүн менен Жок, түтүн эмес бул. Буну фумигация деп коет. Испарение болуп кетет да дарычы. Аябай каттуу воздух менен урганда дары какой-то атомный деңгээлге чейин, молекулярный деңгээлге чейин чачырап кетет да. Бул пар болуп чачырап кетет дагы. Ошондо ал менин клеткаларына кирет. Жалбыракты, бүт клеткаларына кирип, ошондо пайдасы көбүрөөк болот. Фумигация деп коет. Бул жерде желательно химияны колдонуш керек, только органиканы колдонуш керек. Андан сырткары ушул эле сыяктуу метод менен листовой подкорка деп коет, жалбырагына чачып болсо болот, астынан берсе болот. гумат. Триходерби, биелигин. Ошолорду бересиңер. Бутону илгери бутач эмес, бактардычы. Азыр инжесин садоводство үчүн эң негизги нерсе бул буто. Биринчи формировочный туура форма бериш керек. Андан кийин 1 жылда инжесин бак 3 жолудан 4-5 жолго чейин бутот. Биринчиси формировочный обрезка деп коет, ал кышында болот. Формага келтирилет, ашча бутактары кыркылат. Экинчиси жазында болот. Зеленый обрезка деп коет. Зеленый обрезка гүлдөгөн учурда, андан кийин мөмөсү байлаган учурда болушу мүмкүн. Аны чеканка деп атайт. Чеканка. Ашча гүлдөрүн кесип, түшүрүп салат. Ашча бутактарын кыркып салат, жалбырактарын кыркалат. Ашча жалбырактарын кыркалат, воздух айланып туруш үчүн. Андан кийин нерсен мөмөнүн аябай көп болсо, мөмө мисалы бир бутак өстү, ал бутакта по стандарту 10 мөмө болуш керек да. Ал жерде 20 мөмө болсо, ошонун 10 мөмөсүн кыркып түшүрүп салат. Болбосо 20 мөмө алат да, ал калибровкага дал келбей калат, майда болуп калат да. Аны кыркып салсаң, ошол 10 мөмөсү стандарттка туура келген чоң мөмө болот да. Заттары шарбы.
Анан кийин күзүндө болот санитарный обрезка деп коет. Санитарный обрезка ал балким тер аткан сууда сынып калган болушу мүмкүн, же шамалда сынып калган, же болбосо какой-то уурап калган. Ошол нерселердин баарын ошол немесе ошол моментте жокпуш керек. Себеби бир бутак уураса, ал бутакты жөө койсоң, ал бутактан баягы уураган нерсе кете берет бутактарчы. Бактын баарын урат.